Мындан туура 31 жыл мурун 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз тилине эң жогорку мамлекеттик тил макамы берилип, ал мыйзам менен бекитилген. Кыргыз СССРнын жогорку совети кабыл алган бул документ кийинки кадам эгемендик алууга, ошол кезде элдин духун көтөрүүгө чоң өбөлгө болгон. Андыктан мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышын адистер Кыргызстандын соңку тарыхындагы эң чоң окуялардын бири болгонун белгилешет. Бул майрамдын 31 жылдыгы менен мектеп директорубуз дагы куттуктап өттү. Саламатсыздарбы, Нина Канжендөө атындагы мектеп гимназиясынын жалпы жамааты, кесиптештер, кымбаттуу биздин окуучулар, ардактуу ата-энелер, бардыгыңыздарды бүгүнкү 23 сентябрь Кыргыз тили күнү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир элдин тили өзүнө улуу деп Чыңгыз Айтматов бекеринен айтпаса керек. Албетте азыркы учурда англис тилин, немис тилин, кытай, француз тилдерин үйрөнгөн жаштарыбыз көп болуп атат. Албетте бул чет тилдерди да үйрөнөлү, бирок өзүбүздүн эне тилибизди эч качан унутпайлы. Кыргыз эли эзилтеден бери келаткан эл. Кыргыз эли өзгөчө ушул сөзгө, кыргыз тилине, эне тилине сүйлөгөнгө басым жасаган эл. Андыктан ар бириңиздерди ушул ата бабадан келаткан каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды калтырбай, эне тилинде сүйлөгөндү, эне тилинде учурашканды унутпайлы. Дагы бир жолу бүгүнкү кыргыз тили, эне тили күнү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кесиптештер, окуучулар, силерди бүгүнкү 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Өзүбүздүн тилибизди бийик тутуп, дайыма өзүбүздүн тилибизде сүйлөп, дайыма өзүбүздүн тилибизди сактап жүрөлү. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү майрамыбыз менен. Тилибиз бар, демек элибиз бар. Элибиз бар, демек өлкөбүз бар. Кыргыз тили менен Манас бабам сүйлөгөн, Чыңгыз атабыздын керемет чыгармалары жаралган. Андыктан жашасын биздин байыркы кыргыз тилибиз. Эгерде кыргыз тилибиз бар болсо, эгемен кыргыз өлкөбүз жашайт. Андыктан дагы бир жолу ушул ыйык майрамыбыз кут болсун. Жашасын кыргыз элибиз, жашасын кыргыз мамлекет өлкөсү. Майрамыңыздар менен. Бүгүн өлкөбүздүн мамлекеттик тил статусуна ээ болгонуна 31 жыл толуп отурат. Андыктан бүгүн кыргыздын ар бир жаранын тил майрамы менен чын дилден куттуктап кетмекчимин. Өлкөбүздө дайыма тынчтык, бейкутчулук жана тилибиз өнүп өсүп, жолу байсалдуу болсун демекчимин. Бул майрамды утурлай кыргыз тилдин өнүгүшүнө салым кошкон мектептеги кыргыз тили жана адабияты кафедрасы да өздөрүнүн терең ойлорун айтып өттү. Тилибизди сактап келүүдө башынан нечен кыйынчылыктарды өткөрдү. Мына ушул улуу тилибиз муундан муунга өтүп, атадан балага
улуудан кичигөөдүк. Азыр да маданий жактан, тарыхый жактан, рухий жактан байланышты чыңдап кызмат кылып келүүдө. Демек, эл менен эне барда эне тилим жоголбойт. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мына биздин көптөн күткөн кыргыз тил майрамы да келип калды. Баарыңыздарды тил майрамы менен куттуктаймын. Кыргыз болгондон кийин бул майрамды биз баркташыбыз керек, кадырлашыбыз керек. Тил жашаса эл жашайт дейт. Тил жоголсо эл жоголот дейт. Албетте биз жоголгубуз келбейт. Ошондуктан баарыңыздарды кыргыз тилин сүйүүгө, кыргыз тилин барктоого, кадырлоого чакырам. Тилим кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга аты калбай өчөрдө, кыргыз элин кыраан манас сактаган. Yanını taşıp salınlar, bay bilçesi çığırdan, bayanın uğalınlar, kimdigin geçti ballanın, emikesin bay kapkaran, oram oğlum kol kalıp, orayın dedi ballanı, orop jat sal bala, on kolun suru alganı, kolun surup ketdi dep, tatay ketek netti dep, takırttagı kişidey tartıp butun öttü dep, karap turbağatındat karmılaşsan etti dep. Энчилеп элиме берилген тил, эзелтен нур сыяктуу себилген тил, ажайып керемети айтып өткүс, ар сөзү жакуттардан терилген тил. Эй жарандар эреендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейли баатыр, мейли бакыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бу жерге, соболум бар, айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажо бар бир элде. Бирок билгин билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал, бирден гана тили бар. Эй эреендер, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй. Антсе дагы айта турган акылна, кыргыз болуп төрөлгөндөр кыргыз тилин унутууга айтчы, кандай акылна? Кыргыз туруп орусчалап сүйлөгөн, өз баласын орусчалап тилдеген, кыргыз туруп кыргыз үчүн күйбөгөн, арабызда кыз уландар жок бекен. Алыкул Осмонов, эне тилим. Тил үйрөнүү, жакшы көрмөк сүймөктөн, энем тилин жакшы көрүп үйрөткөн. Ойротто жок оңой тилбен биздин тил. 1 жашымда ата, апа, ат, эт дегенди сүйлөткөн. Тил кадырлоо, чын көңүлдөн сүймөктөн, атам тилин сүйгөндүктөн сүйлөткөн. Эрди көнөр билим менен сүйлөшүп, бир жүрсүн деп 1 жашымда үйрөткөн. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Кыргыз тилин кылымдарга сактаган, өткүч өмүр өтө сүйүп даңктаймын. Кырдап сүйлөп күлкү төгөм шаттанам. Айланайын эне тилим, айланайын эне сүтүм, мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Кыргыз тилде манас баатыр сүйлөгөн, кыргыз элде комуз көзүн көлөгөн. Сактап келдиң комузуңду, пейлиңди, кайсы өлкө бар чыңгызыңды билбеген. Айланайын эне тилим, айланайын эне сүтүм, мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Мен кыргызмын, мен ошого
ана. Кылындарды багында бер, ардагын ата мурас кыргыз тили.